Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kafa ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatlı cemaat, hurmatlı atalar, avalar, ağalar, dostlar, barыңыздарга бүгүнкү ыйык жума дагы кошумча Курбан айттын акыркы күндөрү куттуу берекелүү болсун. Жумага атайын жума окуйм деп изги ниет менен таштап келген кадамыңыздарга Аллах Таалам биз эсептеп бүтө алгыс ибадаттардын соопторун жазсын. Ушул жумада кылган дуа тилектериңизди Аллах Таалам кайтарбай кабыл кылып, аны жүзөгө ашырып орундатсын. Алдын ала берилген маалыматка караганда бүгүнкү тема такыбалыктын мөмөсү. Такыбалыкты ар ким ар кандай түшүнөт. Тар чөйрөдө түшүнгөндөр да бар, андайлар да жок эмес. Такыбалык өзү эмне экенин билбегендер да бар. Өзү такыба деген эмне деп табышмактуу тиктегендер да жок эмес. Мен сиздерге түшүндүрөйүн дегеним, такыбалык деген сестенип чочуп калганды айтат. Мындайча айтканда, сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деген ушул. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деп сестенип калган инсан, ал таква инсандардын бир мисалы. Мен түшүндүрүш үчүн айтып атам. Али ибн Аби Талиб мындай дейт: таквалык деген ал өзү оңолуу деген, ал коркуу деген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз каерде болбогун, кандай абалда болбогун, качан болбогун жана ким менен болбогун Кудайдан чындап корккун деген. Жамаатка киргенде да бирдей, өзүң жалгыз, эч ким жок жерде калсаң дагы бирдей корккун. Жамаатка киргенде ушунчалык коркмуш болуп, анан өзүң жалгыз калганда өзүм билем деп өтүгүң төр келбей деп атканы. Кандай абалда болбогун, бай болсоң да, кедей болсоң, качан болбогун, кышта болсун, жайда болсун, күндүз болсун, түндө болбосун, ким менен болбогун, досуң менен болсоң да, касың менен болсоң да, жубайың менен болгондо чочуң менен кездешип калсаң да Кудайдан чындап корккун деген түшүнүк. Мына ушуну такыбалык деп айтат. Аллах өз аятында сабылла: "Я айюхаллазина аману тaqulloha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Sadaqallahul azim. Ey iman keltirgen bendelеrim deyт Аллах. Бизди чакырып атат. Ey имандуу bendelеrim, Раббиңерден таква болууну чегине жеткирип жасагыла. Бул дегени Раббиңерден коркууну чындап жеткирип корккула. Коркмуш болбо, чындап корк. Вала тамутунна илля ва антум муслимун. Мусулман болмойнча өлбөгүлө дейт. Кагылайын бир тууганым, кагылайын аталар, абалар, агалар, достор, менден кичине инилерим. Мен силерге ушу бир чындыкты айтайын. Мен көпчүлүгүн айтам. Жашоодон максатың эмне? Бу жашоодон максатың эмне десем, бирөө айтат: жакшылык иш кылуу, мечит куруу, даават кылуу, жана башка. Мен айтат элем: кагылайындар, менин бу дүйнөдөгү кылган бир эле ниетим бар. Бир эле ниетим бар. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah деп мусулман болуп өлүшүм керек да. Ушул эле менин максатым ушул. Кагылайындар. Ар бириңер ушу максат менен эки көздүн ортосуна койгула. Ар бириңер. Чоңуңар да, кичиниңер да. Мурда жумага келип жүргөнүңөр, бүгүн биринчи келип калганыңар дагы. Ушул сөздү мына жериңерге келтиргиле. Эмне үчүн? Даватта la ilahe illallah Muhammed Rasulullah негизги сөз. Анткени ал өзү дагы өзгөнү да ошол сөз менен өлтүрүү үчүн. Өзү да ошол сөз менен өлүш үчүн, өзгөлөр да ошол сөз менен өлүш үчүн чыгып атат булар. Эң мыкты инсан деп ошон үчүн айтам мен давачыны. Эң мыкты инсан деп. Кылган кайрымдуулугубуз, тургузган намазыбыз, туткан орозобуз, бирөөлөр менен кылган мыкты мамилебиз, ата-энебизге кылган жакшы сый урматыбыз, жубайыбызга кылган жакшы мамилебиз бизди эртең ла илаха иллаллах менен өлтүрөт айтып коеюн. Ла илаха иллаллах менен өлөбүз. Кыянатыбыз, арамдыгыбыз, кумарпоздугубуз, зинага барышыбыз
Erteң la ilaha illallah'dan bizi tosып koyat, Kuday saktасın. La ilaha illallah siz ölüp kalabız. Oşan için Peygamberimiz men kânet âhiru kelamihi la ilaha illallah dakhalal cennet. Oşan için Peygamber kimden akırkı sözü la ilaha illallah Muhammed Resulullah bolsa, demek al beşke kirdi dep eseptey bersin degen. Muna dünyada kılgan işimizin jıyıntı uşul, en akırkı açıya tuşul. Uşul men ölçübüz gerek. Oşan için Allah Teala ey iman keltirgen bendelerim takva bolup yaşa, takva bolup yaşa. Jıyıntığına sen Müslüman bolup öle alasın dep atat. Demek takva bolgan insan la ilahe illallah menen öle alat degen düşünük. La ilahe illallah menen ölüş için takva bolup yaşaş gerek kagılayınlar. Takva bolup yaşa degen iki koldu menen ol jerge alıp beldi yiyip alış emes. Takva bolup yaşa degen kiyimdi uzartıp beriş emes. Takva bolup yaşa degen aramdan tıyılış gerek. Aramdan tıyılış gerek. Oşan için Ali ibn Abi Talib "Et-takva hiyel havf minel celil." Takvalıkты men 4 dengeylige bölüp düşündür alam, jana oşun düşünem özüm deydi. Men oşun düşündüm. Men Hazrat Ali'nin sözünden жақсы эле düşündüm. Takvalık degen al emne dese eng negizgi birinchisi al el-havf minel celil, Kuday Taaladan korkuş gerek. Allah Taaladan korkula, qayerda bolbosun. Allah Taaladan uyalış gerek, elden emes. El emne deyit debe. El emne deyit deb uyalıp, el emne deyit deb korkpa alardın sözünden. Kudaydan kork. Kuday ısırap kılba dediği, ısırap kılba. Ölgön yerde soy degen yok da Allah Taala. Demek soy bu. Ata öz ötüp atat. Apa öz ötüp atat. Jakınыбыздан arılıp atabız. Söz türdө soy tigilerdi bir şu may saynatıp çocuk kaptap jönötüp bir degen Kur'anda da hadiste yok. Meçitke ber, medresege ber, davatqa ber, jetimge ber, jesirge ber, jolongdo, mektepke ber, bakçaga ber kerek bolsa. Больницага ber. El havf minel celil, Kudaydan korkuş gerek. Kudaydan korkkan insan al namaz okuydu. Namaz okugan insan al Kudaydan korkkan insan. Biri aytat. Sizlerden günöңөр köp. Şonçu namaz okuysunlar da. Benim günöm jok, namaz okubayım deydi. Al özüne özü üçün çekim çıkartıptır. Men şunu ayttım. Çındap Kudaydan korkpayt ekensin. Men Kudaydan korkpogan kişi kanday bolat eken dep jürdüm ele da çındap. Kudaydan korkpogan kişi kanday bolat eken uşul bizge okşoş bolop eken je bir iki başı bolop eken dep jürdüm. Biz okşoş birle başı var eken. Birak al öz tili menen aytты. Senin günöң köp. Ошон үчүн намаз окуп атасың dedi. Мына менин күнөөм жок, намаз окубайм dedi. Мен ошондо айттым. Мен билдим дедим. Эми билдим, баягы издеп жүргөн суроомдун жообун таптым. Кудайдан коркпогон сен экенсиң дедим. Кудайдан корккон инсан намаз окуйт. Намаз окуган инсан Кудайдан коркот. Мен ошентип түшүнөм да. Kudaydan korkon için geldi bugün. Ekincisi, vel amal bit tenzil. Takvalıktın birincisi Kudaydan korku dedi. Ekincisi vel amal bit tenzil. Allah düşürgen Kur'an'a amal kılıp yaşaş gerek. Kur'an halal degende halal dep, haram degende haram dep yaşaş gerek. Men bir haramdı halal dey albayman. Hiç kaçan. Haramdı haram deyim. Biroq haramdı haram dep aytkandığım için jemege de kaldım. Jalağı da jabıldı. Haramdı sen emlik haram dedin dep. Çakırıp alışıp ortaga alıp, uşunu sen haram debey tur dep de aytıştı maga. Emne jönde söz ketip atkany düşünüp atasыздар. Aytpay tur uşunu haram dep. El udurgup ketpesin dep. Ana men ayttım. Peygamberimiz aytkan. Amr ma'ruf kılgıla, nahi munkar kılgıla degen. Жақсы ишке буйругула, жаман иштен тыйгыла деген. Бирок менин үммөтүмө бир доор келет, ал учурда адамдарды жаман ишке буйруп, жақсы иштен кайтарып калат деген. Ошондой кылгыңар келип атат, ушундай мага ушундай деп атасыңар десем мун чыкпады. Анан мен айтып чыктым, жок бул харам да деп. Мен Кур'анга амал кылдым. Вал амал бит танзил. Таквалыктын бири Кудайдан коркуш керек, экинчиси Kur'an'a amal kılış gerek. Şunu bir bilin. Haram boyunca kalaveret. Anı sizden başka alamda adamların bari koldanıverse dele. Köpçülügen koldanıp kettir. Men de koldanıvereyim deven. Al haram boyunca kalaveret. Jeke sizden başka alamdan bari
колдонуп кетсе деле бар харам боюнча кала берет. Halal adal boyunca kala veret. Alamdagı adamlardın bürüsü dağı jasabay koyup siz gana koldansoңуз деле bari bir adal boyunca kala veret. Adaldı menle kılıp kalıpmın da mınalar jasabay kalıptır. Men de şular taraf öte vereyinci deven. Adal boyunca kala veret. Alar adaldı koldanmay koysa dele. Takvalıktın üçüncü çeki vel qanaatu bil qalil. Allah bergen az gana nersege dağı kaniyet kılıp, topuk kılıp, şükür kılıp jaşaş. Bergenine şükür ya Rab. Şu kıltır jıltır bolgonu şükür. Köp bolup azırgandan körө жакшы bolup hidayatка багыттаган жакшы. Байлыктын көбү да адамды азыгырып берет. Жетер жетпес болсо мешитке көбүрөөк каттайсыз. Көбүрөөк болсо көздү май басат. Şu azга канаат şükür кылуу бул таквалыктын үчүнчү тепкичи. Ал эми төртүнчүсү кайсыл десе? Wal isti'dad li yawmir rahil. Чыныгы мундардын чыныгы түпкү мекени болгон ахиретке күлазык камдоо. Чыныгы азык затты ошака камдоо бул таквалыктын эң акыркы этабы. Биринчиси Кудайдан коркуу, экинчиси Кур'анга амал кылуу, үчүнчүсү аз гана нерсеге болсо да амал кылуу, төртүнчүсү ахиретке камылга кылуу, ахиретке даярдануу. Мынаша алхамдулилlah мына ошол жерге келгендердин баары бүгүнкү келе тургандардын жолдо келе жаткандан бүт барды ахиреттен үмүтү бар үчүн келип атат да. Ахиреттен үмүтү бар үчүн келип атат бүгүн мына жумага. 5 вакыт намазды ахиреттен үмүтүбүз бар үчүн тургузуп атабыз да. Умар ибн Абдул Азиз айтат. Таквалык деп күндүзү орозо тутуп, анан түнү тахажжудка туруп, анан туруп эле эч ким жокпу деп туруп, арамды аралаштырып кийип, жеп, ичип, колдоно берүү бул таквалык эмес. Күндүз орозо тутуп, түнү тахажжудка туруп, анан кээде арамды колдонуп коюу бул таквалык эмес. Таквалыкты эмне айтат? Allah тыйган арамдан өзүңдү жүгөндөп токтот, Allah буйруган буйрукту жүзөгө ашыр, ушул таквалык. Харам дегенин харам деп бил, халал дегенин халал деп бил. Allah харам кылган нерсени şu мына молдо арам деп койду, тагын көрө наркыдан бир сурайын, ушул адал деп берер бекен, сәл деселе болду мен деп издеби. Allah харам кылган нерсени эч ким адал кыла албайт. Allah адал кылган нерсени эч ким харам да кыла албайт, туурабы? Эч ким андай кыла албайт. Кагалайындар. Hazrat Umar ibn Khattab. Hazrat Umar. Билесизби ал ким? Hazrat Umar. Экинчи халиф. Пайгамбардын кайнатасы. Ушунчалык сүрдүү инсан. Пайгамбар турган ушул минбарда туруп, жума күнү пайгамбардын мечитинде адамдарга таквалык жөнүндө сүйлөп атат эле. Таквалык жөнүндө. Туштагы эшиктен Убай ibn Ka'b кирип келди. Убай ibn Ka'b. Al kim Ubay ibn Ka'b? Ubay ibn Ka'b sahaba, jalil, ulu sahaba. Al jönünde Beyyine suresi toluk düşkön. Estağfirullah. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitab. Uşul sure ayağına çeyin düşkön. Peygamberga Cebrail aleyhisselam Allah'ın buyruğu menен uşul sureni düşürdü dağı, düşürüp bütkөндөн keyin Allah sizge salam aytты. Mına uşul sureni Ubay ibn Ka'b'a barıp bir okup berip koyat dedi. Subhanallah. Peygamberga Allah Teala aytат. Men düşürgön uşul Beyyine suresin sahabaң Ubay ibn Ka'b'a barıp bir okup berip koy, al uksun dedi. Allah Ubay ibn Ka'b sıyrap atat da. Peygamber ordudan turdu dağı meçitti şunda sıdıra tiktep feyen Ubay. Ubay kayakta dedi. Surap Ubay oşa bir buruşta ibadat kılıp atkan eken Peygamber akırın basıp geldi dağı. Ubay. Ubay ibn Ka'b Peygamberdi görgende ordudan tura kaldı. Ubay. Mağa hazır bir süre düştü da. Mağa hazır bir süre düştü. Al süre toluk baştan ayak bir düşüp anan Allah Teala mağa şunda buyurdu. Uşul süreni Ubay ibn Ka'b'a barıp bir okup berip koy dedi da oşaga okup tursam men bir okup bereyin dedi. Ubay ibn Ka'b uşul sözdü okunda jığılıp düştü tizilep. Tizilep jığılıp düştü orduna tura alбай. Akırın tayanıp turdu da gözüne jaş alıp, ya Rasulallah. Uşul sözdü daha bir jolu kaytalaysızbı? 7 kat asmandın üstünde Allah Teala menin atımdı Ubay ibn Ka'b dep atadıbı dediler. Peygamber aytты, uşintip atadı dedi. Ubay ibn Ka'b'a barıp okup koy dediler, men sağa geldim de. Bu kalasın mı dedi Ubay ibn Ka'b, ekinci yol jığılıp düştü. Ya Resulullah, daha bir yolu kaytalançı dedi. Karaçı kanday sonun baktulu insan, kanday sonun baktulu sahaba, Peygamberin oğuzundan Allah senin ısımında atadı деп атат.
Ушул Убай ибн Кааб эшиктен кирип келди. Ушундай улуу сахаба. Пайгамбар өтүп кеткен доор. Hazret Umar takvalık жөнүндө söz кылып атат. Убай ибн Кааб эшикти ачып киргенде, Hazret Umar сүйлөп аткан сөзүн токтотту дагы. Я Убай, ордуңузда туруп туруң эле. Ордуңузда туруп туруң деди. Туруп калды ал. А бул амир, мунун сөзүн аткарыш керек. Мен муну жамаатка таквалык жөнүндө сөз сүйлөп аттым эле да. Ошол жерден туруп таквалык жөнүндө сөз сүйлөп, мени дагы бир тартипке чакырып койбойсузбу деди. Аллах. Кара, кандай сонун жупунулугу. Hazret Umar Amirul Mu'minin колунда иштеп аткан бир, колунда жашап аткан бир инсандан мага таквалык жөнүндө сабак берип койбойсузбу деди. Ал айтты. Ва ана Убай ибн Кааб, ва анта Амирул Mu'minin. Мен бир жупуну Убай ибн Каабмын. Сиз муъминдердин амирисиз. Мен айтамбы? Ооба, сиз айтың. Бир айтып койбойсузбу деди. Убай ибн Кааб: يا أمير المؤمنين هل مشيت في الطريق فيه شوك؟ Ey müminlerin amiri, esingizde barmı? Mınday bir tikendүү, çögürtöktүү jolda baskanыңыз esingizde mi dedi? Baskam. Жылаңайраак баскам. Ошондо кантип баскансыз? Ошону айтың dedi. Таманыма тикен кирбесин деп, мону кийимимди өйдө көтөрүп, тикени жок жерлерге таманымды коюп, таза жолго чыгып кеткенче аярлап басканым эсимде dedi. Амына таквалык ушундай болот. Таквалык деген ушундай болот. Арамды басып албайын, арамды кармап албайын, арамды кийип албайын, арамды ичип жеп албайын, арамды пайдаланып албайын, арамды аралаштырбайын деп этияттанып жашоо, мына шунун өзү таквалык деп атат. Takva insan al tikendүү жолдо жылаңайлак баскан сыяктуу эле этияттанып басат. Мынау арам этият болоюн, мынау арам этият болоюн деп. Мынауну таква деп эсептейт. Ушул мезгилге чейин ла илаха иллаллах деген сөздү биз жөн калимату тавхид деп келгенбиз. Kelime tayyibe деп келгенбиз. Бирок Аллах Кур'анда айтат: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. سبحان الله. Nadandık doğurdu. Nadanдар küfürdüğün, kudaysыздығын жүрегіне жашырышып, biz murdağı ata-babalarımızın sıyınған aykellerine sıyınıp gele berебиз. Bu Muhammed'in ne deytele dep, arkasından jamandap, süylep, özlerinin oşa sözlerini jaşırıp жүрген uçurda deyt. Rabbin Muhammed'a, jana oşol uçurdağı sahabalarına takva sözün düşür deyt. Kelimeti takva, takvalık sözün düşür deyt. Allahu Akbar. Takvalık sözü düşür deyt. Alem ne dese? La ilahe illallah. Şundan bir bilin. İslam alimler aytat. Kim La ilahe illallah degen sözü көп айтса, Allah onu takva kılat деп атат. La ilahe illallah degen sözü kim айтса, kim көп айтса, demek Allah onu takva kılat. Har bir үйдүн эшигин чертип, La ilahe illallah деп коесузбу, мешитке барасызбы, 3 күнгө келдик эле деген дааматчы бир тууганым, ал чыны таква инсан, ал таквалык сөздү дагы бир инсанга жеткиргени келген инсан. Ал сизди таква кылгысы келип атат. Takvalık'a çakırıp atat al sizde. Oşal sebepten Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyk bizikrillah. Aleyk bizikrillah. Bu degeni daim Allah'ta zikir kılıp dur. Emni menen dese la ilahe illallah menen. Daim la ilahe illallah menen tilin suğlanıp dursun dedi. Uşunu aytты. La ilahe illallah menen tilin suğlanıp dursun, nımdaşıp dursun, kurgap kalbasın dedi. Emni uşuntiken dep, azırkı ilim pozdur izildesse, ayrıkça ıyık Ramazan ayının kündüzgü gününde kim La ilahe illallah, la ilahe illallah dep degende 4 jolu til tаңдайга etken. Har bir tiygende, har bir til tаңдайга tiygen sayın tilden amilaza деген suyuktu bızz de bilgizbey çaçıp al ulam şilekey menen içke girgendigi üçün aşkazan boğurlarda
суусону жоготуп турат экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз тилиң зикир менен мындашып турсун, орозонун күндүзгүндө чаңкуон кетет деген. Анткени ал такыбалык сөзү деп атат. Карабайсызбы? Такыбалыктын бир пайдасы адам баласын чаңкатпайт. Ла илаха иллаллах деген сөз ал бизди такыба кылат. Аллах бенделерден талап кылды. Болгону акыйкаттоо үчүн, чындыкка чыгаруу үчүн. Карап туруңуз, estağfurullah billah. Ya eyyuhan nasu ubudu rabbakum allazi halakakum vellezina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah ушуну айтты. Ey адамдар, силерди жана силерге чейинкилерди жараткан Раббиңерге сыйынгыла. Ушу сыйынууңар силерди такыба кылат деди. Же такыбалыгыңар Аллах Таалага сыйындырат деп атат. Аллах Таала ушуну талап кылды. Такыба болсок, жакшыраак сыйынабыз. Же сыйынуубуз бизди такыба кылып тындырат. Себебин ли ауниллахи ва насри ва таъиди. Такыба болгон инсан менен Аллах дайым бирге. Аллах жардамчың болсун деш керек. Мына ол жерде. Астагфирулlah. Инналлаха ма'аллазина тақу валлазина хум мухсинун. Садақаллахул азим. Аллах такыбалар менен бирге. Такыба инсан ооруп калса, Аллах шифа берет. Кырсыкка болса, дароо жардам берет. Карыздар болуп калса, төлөө үчүн ак адал такыбалык жол көрсөтөт. Муктаж болсо, муктаждыгын чечип берет. Өлүп калса, өлө турган болсо, ыйманы менен жанын алат. Мүрзөгө кире турган болсо, азаптабайт. Дуа кыла турган болсо, кабыл кылат. Такыба инсанга Аллах Таала ар кандай тосоттон бир жол чыгарып берет. Сөзсүз түрдө ар бир туңгуюктан бир жол көрсөтүп берет. Allah öz ayetinde estağfurullah. "Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahraja." Sadaqallahul azim. Kim takvalık kıla turgan bolsa, Allah aga har bir toңгуюктан жол ачып берет dedi. Takvalı bol. Kebirde mına bizdin jamaat ушундай болуп атат да, ошо жей берсем болобу, иче берсем болобу, Россияда жүрөбүз да, бизге ошондой келбей атат да, ошону бир чочконун этин жеп алсам дагы шорбасын иче берсем болобу. Экөө бир казанда кайнап атпайбы? Чыдап тур, таквалык кылып, Аллах Таала бир жол көрсөтөт. Жол көрсөтөт. Сөз түрдө. Кичине чыда. Чыдаганда бир күн, эки күн эмес, көбүрөөк чыда. Аягына чейин чыда. Таквалыктын дагы бир мөмөсү дуаңыз кабыл болот. Мына ушул максымдамалар. Ушул аксакалдар бүт барды. Таква болгондук үчүн, ушул дамлалар бүт барды, таква болгондук үчүн дуасы кабыл болуп келатат. Сауд ибн Аби Ваккас, пайгамбарыбыздын таекеси, бир күнү жык толгон сахабалардын арасында пайгамбарга келип, "Я Расулаллах, Аллах Тааладан дуа кылып, суранып беринчи. Ушу Сауд ибн Аби Ваккастын дуасын эч бир кайтарбай кабыл кыл, я Рабби деп дуа кылып беринчи" деди. "Мен ушу дуам ушу кабыл боло берсин" деди. Пайгамбар карап туруп, "Ey Саад, менин дуа кылышым шарт эмес. Аллах Тааладан сен үчүн дуа кылып суранып беришим шарт эмес. Бирок бир нерсе шарт, ошону унутпагын. Атиб мат'амак такун мустажаба дa'ва." Субханаллах. Пайгамбар сөзүн кара. Алкымыңды адалдагын, дуаң кайта орус кабыл боло берет деди. Алкымыңды адалда, мына ууртамың менен тиштемиңди адалдан кыле бер, таквалык кыле бер деп атат. Таква болуп, тиштемиңди дагы, ууртамыңды дагы, алкымыңды адалдай берген, кол көтөрүп, алакан жайып, жүзүңө сүртүшүң шарт эмес. Ойлондуңбу, Аллах ошону жүзүгө ашыра берет деди. Ошондой болду. Сауд ибн Аби Ваккастын дуасы кабыл болду. Айткандай дегендей болот эле. Бирок өзүнүн эки көзү азиз болуп калган. Өмүрүнүн аягында эки көзү сокур болуп калган. Пайгамбардын бир тууган таекеси. Бир күнү бир сахаба айтты: "Ey Саад, пайгамбардын таекесисиз, дуаңыз кабыл. Эмне деп дуа кылсаңыз кабыл болуп атат. Кимдир бирөө муктаж болуп келет, дуа кылсаңыз чечилип атат. Бүт баары чечилип атат. Сизге таң калам да. Ушу өзүңүздүн эки көзүңүздү Аллах Тааладан суранып албайсызбы, дуаңыз кабыл болуп атат. Я Рабби, эки көзүмдү бер кайра көрсүн, көрөйүн дебейсизби дегенде. Ушул нерсе өзүмдүн оюма келген деди. Качанга ушул мынтип бирөөнү жетелетип, бара турган жерге өзүм бара албай кыйналам. Бир күн ойлондум. Сурасам Кудай Тааладан, көзүмдү бер десем. Деп туруп кайра чочуп кеттим да, жок, ушул боюнча кала берсин. Эгер Аллах бир нерсени берсе, экинчиге алмаштырып коет. Көзүмдү берип туруп, дуамды кабыл кылбай турган болуп калса, анда иш чатагына айланат деген. Көзүмдү берип туруп, дуамды кабыл кылбай турган болса, анда иш чатагына айланат деген. Ушул боюнча кала берсин деп ошол көз азиздиги боюнча кеткен. Таквалык менен кеткен.
Sebebun li necatil abdi yevmel qiyamah. Uşu takvalыктын özü kıyamatта her bir insanın azaptan kurtuluşuna sebep. Elbette de. Şu takva bolsa gana Allah Taala tozak azabından kutkarat da. Takva bolgonuzda gana Allah Taala tozak azabından kutkarat. Karap durun. Estağfirullah. Summa nunajjillezine ittaqav. Summa nunajjillezine ittaqav ve nederu zalimine fiha cisiyya. Sadakallahul azim. Kıyamatta takvalardın büt barın azaptan kutkarıp zalimdardı azapka tizeletip oturguzup azaptayım dep atat. Allah. Mına takvalıktın mömösü. Azaptan kutulabız. Allah Taala öz aytып жатат. Takvalardı kıyamatta azaptan kutkaram da zalimdardı tizeletken abalda, tizege çögöletken abalda azaptayım dep atat. Zalim dep kimdi düşünөсүz? Zalim dep biröөнүн başına bir urup anın malını tartıp algan al başka. Zalim dep özünü özü zulüm kılgan zalim dagı var. Adal tursa aramda paydalangan al zalim da. Adal ayalı tursa zinaga vargan zalim da al. Adal akçası tursa kumar kılıp aram kılgan zalim da. Takvalık dep emnen aytat takvalık dep bilesizби? Takvalık dep Allah Taala uşul ele dünyada көрсөтөт. Bana İsrail'de 3 dost alыска saparga çıkıp nöşörlögen jandan ulam kişine bir mesela korgulap turaldı bir ünkürge kire kalgandan ulam jandan boşap bir çoğ taş göçüp gelip durup ünkürdün ozun jap kalgan. Uşunçalık hareket kılıştı üçe açalgan jok. Oşonda üçe oturup bunu biz açalbayız dedi. Alыбыз да жетпейт, акылыбыз да жетпейт, күч кубатыбыз да жетпейт буга. Болгону бирден жакшы амалыбызды колко кылабыз. Бирден жакшы амалыбызды колко кылабыз. Сиз да колко кылың. Атаңыз ооруп атат, апаңыз ооруп атат, уулуңуз, кызыңыз ооруп атат. Раббим, эгерде ушу жарычылыкта сенин ыраазычылыгың үчүн бир жакшылыкты жасаган болсом, ошону кабыл кылган болсоң, ошонун шарапаты менен балама шифа бересиң дең. Allah şifa берет. Эгер ошол сиздин эсиңизде болсо. Oşa ar biri birden aytıp geldi. Taş akırın jıldı. Akır kısa aytıp atat mıntip. Ey Rabbim sana malım. Sana malım. Koşunamыздın acarlı boyga jetken bir kızı var ele. Kedey kursak aç tamaka muhtaç ele. Maga tamak surap geldi. Menen jatsaң berem dedim. Jok dep ketip kaldı. Ertesi daha geldi. Menen jatsaң berem dedim. Nan berem dedim. Ketip kaldı. Oşentip 4-5 günden keyin akırın tengselep gelip öle turgan bolduk үйdөгүлөр менен. Bir tiştem nan bolsa da berespi degenden men aytkan nerseni yüzege açsaң nan berem dedim. Үй бүлөсүн сакташ үчүн al makul boldu deyt. Men menen jatkanga makul boldu. Men үйüme kirdi. Kirer menen akırın gana özörgönden ulam doş çıkpay. Emne kılıp atasız dediler. Eşik terzilerdi jap atam dedi. Dedim deydi. Eşik terzilerin barın jap atam dedi. Anan akırın başı ikep oturdu deydi. Men anın aldına kelip, emi oturup, özümdün işimdi başlarga kelgende al kız mağa karap durup bir eşik jabılbay kaldı dedi. Yüreğim titrep ketти. Kaysı eşik? Allah'tın eşigi jabılbay kaldı dedi. Allah'tın eşigi jabılbay kaldı da dediler. Ordundan turup, giyimini kayra kiyip durup, Kuday akı, çık. Men uşunda bir aram işten kutkardım, uşuncalık katı deydi şu sözün. Boldu. Men muna nan, muna tamak, muna et, muna çay, muna may, seniki de berdim. Rabbim, oşunda senden korkondugum üçün zinadan kaytkamın da, oşonumdu kabul kılsaң taşты jıldır dedi. Jıldı, çıkıp ketişti muneke. Takvalıktın mömösü uşunday. Men bir nesile taң kalam. 2 minütlük, 3 minütlük, 4 minütlük, 5 minütlük aram ırahatka azgırılıp özünün adal nikesindeki ayalını taşlap zinaga barat. Zina bul biröden akça karız algan siyahtı karız. Emi elestet kagılayım. Dostum je inim. Sen kılgan zinalardın karızın kalaysın mı?
Kara çeçekey özüңдүн apaң төлөsүn. Çoşun bir erkek menen jatıp. Kalaysın bu özüң nikelep algan ayalıň, жазыкдаш жарың төлөсүn. Ejең төлөsүn жатымдаш, карыңдашың төлөsүn. Özüңdүн kanыңdan төлөгөн kızың төлөsүn. Kalaysın muşunu? Muşu zina, sen algansın uşul karızdı. Kança jolu bargansın kimdir biröge. Em oşonu söz türde toba kılbasaң, Kuday, boldu jabap jaşır, ekinci mundayga barбай meni ya Rabbi dep toktot. Uşu menen toktolot. Egerde toktotbosaң, apaң, ejeň, karındaşın, jubayın, kızın sözsüz türde töleyt. Oylanma, söz türde töleyt aytıp koyayım. Töleyt, sağa uğuzup da töleyt, sağa körsötüp da töleyt, sağa bilgizmey de ayalın töleyt oşanı, kızın da töleyt. Kerek buşul. Kumar oynap atasın. Adal akçaңды aram kılıp, kimdir birönün özüңdün, jubayıңdın, uğuluңdun, kızıңdın, ataңdın, apaңdın, bir toğandarың alkımın büt bardın buzup atasın. Haram kıldın. Şudun büt bardın haram. Kana takvalık. Oşon üçün tabiinlerden ayalı bir balası kolunda, bir balası apasının etegini karmap jetelep dursa, üçüncüsü kursağında turat. Tabiinden ayalı küyösün sırtkı kara jumuşka jönötüp atıp mıntıp atat. Bizdin kursağımızды toygozуш üçün keç kaytkanda esese tapпай uyalganыңыздан aram nerseni көтөрүp келбең, biz açkalıkka çıday berебиz. Adal menen kiриң. Бирок biz kıyamattагы Allah'ın tozoğun azabına çıdabайбыз. Biz aramды жеп alıp kuykalanıp kalbaylı bizdi ayaң dep jönötötken. Ha bizdikiler emne olsa bolbosun taap kelesin. Anan taap kelet da. Karaң. Oşondoy bolgon urpaktan mına şul muun ulanıp keletат da Kudayga şükür. Takvalar ulanıp keletат da. El-fawz bi wilayetillah. Allahu akbar. Wilaya degen emne? Veliyu degen. Veli degen dost degen. Veli degen dost degen. Men uşul maksum damılany, josa damılany, je ustazdardy şu dost tutsam, özüm üçün sıymıktanam. Dosuңдун kim ekenin aytsaң, senin kim ekeningdi aytıp berem degen jeri barбы? Dosuңdun kim ekenin aytsaң, senin kim ekeningdi aytıp berem deyt. Al emi takvalıktın bir mömösü, el-fawz bi wilayetillah. Takvalıktın bir mömösü, Allah al takva insan menen dost bolot dep atat. Allahu akbar. Buna okup görüңüz, tamam böyle. Vallahu veliyyul muttaqin. Allah takvalardın dostu. Allah takvalardın kojoyunu. Allah takvalardın da jardamçısı. En jakını. Subhanallah. Takva bola beriň. Mömösü jıyıntığı siz menen Allah dost. Bir sahaba peygamberden soramadı böyle. Ya Resulullah, meta sa'a? Kıyamet kaçan dedi. Peygamber ağa karap durup, وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا. Şu özüň sorap atkan kıyamatka emne kamılgaň bar, emne dayardığın var. Dediler bayağı kişi karap durup, ya Resulullah, çındap aytkanda dayardığım az. Namazım az, orozom andan az, hacim degele jok. Biroq mende ekile nerse var ya Resulullah. Ekilenim, ümitim uşunda dedi. Peygamber jılmayıp karadı. Aytçı, oşun eki nerse emne dediler. İnni uhibbullah ve rasulah. Bolgonu mendeki eki nerse Allah'ta anan sizi süyöm dedi. Şunu aytdı. Allah'ta anan sizi süyöm dedi. Anan Peygamber el mar'u ma'a men ahab. Ar bir insan özünü süygön menen kıyamatta cennette birge bolat dedi. Anas ibn Malik aytadi. Peygamberдің ушул жообун, ушул сөзүн укканда İslamga kirgenden kийинки birinci sүйүнүчүм İslamga kirgendegi, İslamga kirgenden keyin ekinci sүйүnүчүm ушул болду. Ошондо men ордундан турдум дагы. Menin деле намазым аз, орозом аз. Бирок мен Аллахты сүйөм, Peygamberdi sүйөм, Abu Bakır'dı, Umar'dı, Osman, Ali'ni jana başkalardı sүйөm. Oşolorgo okşoşkum kelet, amalım alarga jakındabasa dele. Bolgonu oşolordu süyүү menen, oşolordun takvalığın jaktırуу menen, kıyamatta alar menen men birge beşte bolom dep atat. Allahu akbar. Takva bola berin, kagılayın, takva bola berin. Cemaatiniz peygamber bolat. Takva bola berin. Sizin cemaatiniz sahabalar bolat. Takva bola berin. Sizin cemaatiniz avliyalar bolat. Takva bola berin. Sizin cemaatiniz davatçılar bolat. Allahu akbar. Takva bola verin. Sizin cemaatiniz şehitler bolat inşallah.
Takvalыктын дагы бир мөмөсү. Husnul aqiba. Ömürüz mıhtılık menen ötөt. Ahirette жыйынтыгыдагы кубанарлык болот. Анткени Аллах Таала өз аятында айтты: "Фасбир иннал акибата лил муттакин садакаллаху алазим." Сабыр кылып жаша. Сабыр кылып жаша. Арам сени бүт бардыгынан ороп, кыйнап аткан учурда дагы сабыр кылып жаша. Акыбет таквалар үчүн. Кыяматтагы жыргал жашоо таквалар үчүн деди. Урматтуу жамаат, сөзүмдүн аягында Hazrat Ali dal ушундай чоң мечитте багымдат намазын окуп бүткөндөн кийин азыр баарыбыз чыгып түз маңдайдагы мүрзөгө барабыз дешкен деди. Hazrat Ali ал учурда халифа эле. Жамаат бүт баары макул деди. Ал учурдагы бамдатка биздин жумага келген жамааттан 2-3 эсе көп келчү эле. Ал учурдагы бамдатка биздин жумага келген жамааттан 2-3 эсе көп келет эле. Багымдатты окушуп бүтүп, бүт баары катар тизилип мүрзөгө барды. Ошондо Hazrat Ali: "Эй, маркумдар өлкөсү" деп пайгамбар үйрөткөн дуа менен саламдашты. "Эй, маркумдар өлкөсү, силерге Аллах Тааланын мээрими, тынчтыгы, берекеси болсун. Силер бизден мурдараак бул жака жөнөбүрдүңөр. Аркаңардан баары биз келебиз. Силер үчүн да, өзүбүз үчүн да Аллах Тааландан кечирим сурайм" деп ушинтип кыйкырды дагы. "Мен жана мунулар баарыбыз силерге жердин үстүнөн жаңылык алып келдик. Эй, кагылайын маркумдар, силер өлгөндөн кийинки жесир калган жубайыңар көпчүлүгү жесир боюнча жүрөт. Бирок кээ бир турмушка чыгып кетти. Үйүңөр желе басып турат кээ биринде үй бүлөңөр жашап атат. Перзентиңер жетилди, малыңар ушундай деп бүт баарын айтты дагы. Анан карап туруп, дөмпөйгөн топурактарды тиктеп туруп: "Эй маркумдар, мен болгон жаңылыкты айттым силерге. Бизде ушундай жаңылык. Мындан башка жаңылык жок. Силерден бир сураныч. Силер да бизге бир жаңылыгыңарды айткылачы. Эмне жаңылык бар силерде?" деди да, кол куушуруп, жер тиктеп туруп алды. Эч ким унчуккан жок. Бир учурда Hazrat Ali башын көтөргөндө, анын эки көзүнөн аккан жаш сакалынан ылдый тамчылап аткан эле. Эки жагын бурулуп: "Мунулар эгерде жаңылык айта турган болгондо, эмнени айтмак билесиңерби?" Баары: "Жок, билбейбиз. Кантип айтат эле жаңылык?" деп. Hazrat Ali айтты: "Мен билем" деди. "Мен билем булардын кайсы жаңылыкты айтышын." Кантип деди адамдар, түшүнбөй. Кантип айтат булар? Эгер Аллах мына шуларга үстүндөгү жерди жырып, ордунан тирилтип тургузуп, өзүңөрдөгү жаңылыкты бир ооздан жапырт айтып койгулачы бир доош менен десе, алар Кур'андагы бир эле аятты окушмак деди. Бир эле аятты окуп кыйкырышмак, ыйлашмак деди. Кайсыл аят билесиңерби деди. Жок, билбейбиз деди. Ассаламу وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم. Ey кагылайын тирүүлөр, айнанайын тирүүлөр. Мына жер астына жакшы бир азык, гүл азык менен келгиле, азык камдап келгиле. Бирок мына мүрзөнүн ичиндеги, мүрзөнүн караңгылыгын жарыта турган, сизге жумшак төшөк боло турган, кыяматка чейин мыкты шерик боло турган эң мыкты азык таквалык азык экен. Кагылайындар, таква болгула, Кудайдан корккула, арамдан алыс болгула деп ыйлашмак деген да. Андыктан кагылайын бир туугандарым, арамдан алыс болуп, адалга жакын болуп, зинадан жаа боюп качып, кумарга таптакыр кадам баспай, арак ичпей, нас тамеки сатпай, тартпай, уурлук кылбай, ушак айың айтпай, таква болойлу. Бизге кыяматка чейин мүрзөдө эң шерик боло турган ушул амалыбыз гана. Атаңызды көмдүңүз, сизди жакшы көрчү эле, эмнеге жанына жатпадыңыз? Апаңыздын эрке баласы элеңиз, көмдүңүз, эмнеге жанына жаткан жоксуз? Жата албайсыз. Анткени атаңыз менен апаңыздын жанда шериги бар, жасаган амалы. Менин дагы амалым бар, сиздин да амалыңыз бар. Бирок жаман дагы, жакшы дагы амал бар. Ошонун жакшы таква амалы бизге шерик болсун. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин.
اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allah'ım ıyık cumağını kol kötörüp alakan jayıp özüңdөн suranarыбыз barыбыздын алдыга койгон эки дүйнөлүк жакшы ой максаттарды жүзөгө ашыргын эки дүйнөнүн түрдүү апаты кырсыгынан өзүң сактагын Allah'ım жакшыларга жанаштырып жамандардан алыс кылгын ya Rabbi Allah'ım özüңдүн ıyık үйүңдө ıyık günü bizdi amana жыйнаганыңда кылып эми кыяматта Firdavs jannатына пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын ya Rabbil alamin бүгүнкү сабак уюштурган Али таксырыбыздан Abdullah, Şıngız inilerimizden, jana başka sebepçi bolgan inilerimizden bitbarın Allah Teala özüňe razı bolgun. Şulardın urpagынан özüňdün sözüň bolgan Kur'andy jattap ayamagyn emes, alamyga jaňarta okup sabak bere turgan hafizalardy, alimalar çygargyn ya Rabbi. Jamaatga bereke bergin, bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu akbar.